Садыр Жапаров Кыргызстан менен Сингапурдун беттешине күбө болду. Мектептерде жаңы окуу жылынан тарта диндердин өнүгүү тарыхы предмети киргизилет. Акылбек Жапаров Бишкек Ош-Унаа жолундагы курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Жашыл экономика, инвестиция, IT чөйрөсү, Кыргыз-Япон кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстан менен Россия билим берүү жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрөт. Тим башчысынын орун басары Пакистандын элчисин дипмиссиясы аяктаганына байланыштуу кабыл алды. Аида Касымалиева бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнүнө арналган иш-чарага катышты. Чек ара чырында жоокерлерге чукул жардам көрсөткөн дарыгерлер менен аскерлер сыйланды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Борбордук Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөн Кыргызстандын улуттук курама командасы менен Сингапурдун курамасынын футболдук беттешине барды. Беттеш Азия кубогу 2023 тандоо этабынын алкагында өттү. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Сингапур курама командасын 2-1 эсебинде жеңип алды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жалпы билим берүү уюмдарында диндердин өнүгүү тарыхы предметин киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Конституция ар бир адамга абийир жана дин тутуу эркиндигин кепилдейт. Кайсы бир диндин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышына тыюу салат. Динди жана бардык диний ырасымдарды мамлекеттен ажыратууну камсыз кылат. Диний бирикмелердин, дин жана диний ырасымдардын кызматчыларынын мамлекеттик бийлик органдарынын ишине кийлигишине тыюу салууну киргизет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек Ош-Унаа жолундагы курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Тактап айтканда, Жапаров автожолду кар көчкүдөн коргоо долбоорунун курулушун көрдү. Кышкысын коопсуз өтүү үчүн галереянын узундугу 460 метрди, туурасы 7 метрди түзөт. Жалпы курулуш иштеринин 85% бүткөрүлдү. Ушул жылдын аягына чейин толук бүтүрүү пландалууда. Иш аяктагандан кийин 1 жылдын ичинде тейлөөнүн кепилдик мөөнөтү ишке ашырылат. Министрлер кабинетинин башчысы курулуш иштерин өз убагында сапаттуу бүтүрүүнү тапшырды. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров Япониянын тышкы иштери боюнча парламенттик вице-министри Таро Хонда менен жолугушту. Билдирүүгө ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун абалы жана келечеги боюнча пикир алмашуу болду. Тараптар ошондой эле Кыргызстан менен Япония үчүн юбилейлик жылда бийик жана жогорку деңгээлдеги иш сапарларды, ошондой эле экономикалык, илимий жана маданий гуманитардык иш-чараларды уюштуруу боюнча пикир алышты. Сүйлөшүүнүн аягында тараптар Кыргыз-Япон мамилелеринин эки тараптуу жана көп тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча эки тараптуу кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө болгон жалпы умтулаарын ырасташты. Екатеринбург шаарында Кыргызстан менен Россиянын университетинин ректорлорунун экинчи форуму өттү. Маалыматка ылайык, форум билим берүү жана илим тармагындагы кызматташууну, евразиялык интеграциянын алкагында кадрларды даярдоону жана ЭЭПтин бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүүнү талкуулоо максатында уюштурулган. Экинчи форумдун жыйынтыгында Кыргызстан жана Россия университеттеринин ассоциациясынын жана студенттер менен окуучулардын академиялык мобилдүүлүгү боюнча жоштор аралык долбоорлорду колдоого, кошумча кесиптик билим берүү, квалификацияны жогорулатуу, кадрларды кайра жаштар форумдардын жайкы жана кышкы мектептерде өткөрүүгө багытталган 40тан ашык документтерди түзүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев дипломатиялык миссиясы аяктагандыгына байланыштуу Пакистандын Кыргызстанда элчиси Сардар Асхар Тарик Ханды кабыл алды. Элчи Пакистан эки тараптуу кызматташуунун бардык тармактарында, анын ичинде пакистандык студенттердин Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окутуу жаатында, ошондой эле Кыргызстан менен эл аралык жана аймактык диалог аянтчаларынын алкагында жогорку деңгээлдеги өз ара аракеттенүүнү колдоону уланта берерин белгиледи. Кыргызстандын буудагы туруктуу өкүлү аталган уюмдун айлана чөйрөнү коргоо программасы тарабынан уюштурулган бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнүнө арналган иш-чарага катышты. Маалыматка ылайык, 2022 жылдын бүткүл дүйнөлүк күндүн башкы темасы бир гана жер деп аныкталган. Иш-чарага мүчө мамлекеттердин Нью-Йорктогу буунун алдындагы туруктуу өкүлчүлүктөрүнүн башчылары, ошондой эле алардын өкүлдөрү катышты. Ачылыш бөлүгүндө буунун башкы катчысы Антонио Гутерриштин сөзү айтылып, Стокгольм плюс 50 эл аралык жолугушуу өткөн Швециянын өкүлү жана АКШнын Луизиана штатында Гретнанын мэри да сөз сүйлөдү. Чек арадагы чыр-чатактын жүрүшүндө жапа чеккен УКМКнын чек ара кызматына аскер кызматкерлерине чукул жардам көрсөткөн дарыгерлер менен аскер кызматкерлери сыйланды. Сыйлыктарды Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырган.